Саламатсыздарбы, бүгүн 22 апрель күнгө жума. Облус аймагынан алынган жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, студияда мен Гүлжамал Багышбекова. Алгач кыскача. Жаңы кадам. Президенттин демилгеси менен сотторду ротациялоо башталат. Таластагы баалар кандай? Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин төрагасы таластагы бааларды салыштырды. 22 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата иш-чаралар өткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары Арзбек Кожошов дүйнөлүк илим жана аламдашуу санариптик трансформация доорундагы заманбап чакырыктар эл аралык илимий форумуна катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары белгилегендей, мындай иш-чаралар илим билимди мындан ары өнүктүрүү үчүн күчтүү стимул катары кызмат кылат. Бүгүнкү күндө илим инструменталдык баалуулук катары гана саналбастан постиндустриалдык дүйнөнүн чечүүчү цивилизациялык куралдарынын бирине айланды. Мында фабрикалар жана заводдор эмес, университеттер жана илимий изилдөө комплекстери коомдук өнүгүүнүн негизги тенденцияларын аныктап, турмуштун ар кыл тармактарын андан ары интеллектуалдаштырууга алып келүүдө, деди Арзбек Кожошов жана республика алдында дүйнөлүк трендтен артта калбастан жаңы технологияларды өздөштүрүү негизинде экономикалык милдеттерди чечүүчү маселеси турат деп кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары белгилегендей, өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн азыркы этабында санариптик экономикага өтүү экономикалык өсүштү камсыз кылуунун эң маанилүү фактору катары каралууда. Акылдуу шаарлар, акылдуу чарбалар, акылдуу фабрика же акылдуу транспорт болобу акылдуу чечимдерди кеңири жайылтуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бүгүн Талаш шаарындагы ири соода борборлорундагы социалдык маанилүү болгон азык-түлүктүн бааларына атайын мониторинг жүргүзүлдү. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин төрагасы Кеңешбай Тайлаков Талас облусундагы ун, суу, май жана кумшекерге болгон баа туруктуу экендигин билдирди. Кеңешбай Тайлаков бүгүн Талас облусунда иш сапары менен болуп, жергиликтүү рыноктогу баалардан кабар алды. Сөз кабарчыбызда. Эконом соода түйүндө 1 килограмм шекердин баасы 79 сомдон сатылууда, ал эми 1 литр суу май 160 сомдон жогору. Ундун сортуна жараша 2100 сомдон 2250 сомго чейинки баалар коюлган. Мындагы ишкерлердин айтымында, ундун басымдуу бөлүгү коңшу Жамбыл областынан ташылып келгендиктен баалар ошого жараша аныкталган. Биз болгон эле 40 сом кошобуз. Болгон. Адан ишине эч кандай кошо албайбыз. Бул жерге Грузчиктин акчасы дагы бар кетет да. Жол киребиси бар. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков Талас областындагы ири соода түйүндөрүндө ата мекендик өндүрүлгөн ундарды сатуу боюнча сунушун билдирди. Анткени өзүбүздөн өндүрүлгөн ундар экологиялык жактан таза жана сапаты боюнча коңшу Казакстандан өндүрүлгөн ундан кем калышпайт. Баасы дагы арзаныраак болот. Биздин жергиликтүү ундарды алсаңыз болот да. Ошол эле Акундуку, же болбосо БМК бар, же болбосо Яшар деген компанияларыбыз бар. Жергиликтүү да, Элнур. Ошолордон алып туруп сатсаңыздар биздики ылдыйраак баасы. Ал эми алтын казык соода түйүндө дагы социалдык маанилүү товарларга болгон баалар туруктуу. Мында ундун сортуна жараша баалар аныкталгандыгын ишкерлер билдирет. Буга карабастан айрым жергиликтүү жашоочулар күнүмдүк керектөөдөгү азык-түлүктөргө, анын ичинде айрыкча өсүмдүк майына болгон баанын көтөрүлгөндүгүнө нааразы. Мындай тамак кылган май, мына обычный эле майлар 750 сомдон, 5 литрин 750 сом. Мында канчадан алышсыз? Булар кылап койду. Тазасы эмес, мен начарын алып атам да 750 сом. Мурда 550 сомго алып чыккышулар. Мындан тышкары монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков аймакта сатылып жаткан эттин баасынан кабар алды. Бул жерде эми сиздер сатып аласыздар дүңүнөн. Же өзүңүз соясызбы? Өзү союбуз, базарда. Өзүңүз соясыз да? Себестоимосу канча болуп атат өзүңүз? Жылкы асты 150 миң, 130 миң, 120 миң болот. Ошондой аласыздар да, семизирээк. Семизи. Буга кымбат эмеспи бүгүн сиздин оюңуз боюнча? Биздин оюбуз боюнча арзан эле. Себеби дегенде 1 кило чөбүңүз, 1 кило жемиңиз канча болот да. Себеби дегенде ар бир дыйкан эмгеги да акылычта акташ керек да. Себеби дегенде арзан болуш үчүн сыртка чыккан кризистин баарын, сыртка чыккан Өзбекстан, Тажикстанга чыккан
токтосо бизде ошондо арзандайт да. Себеби дегенде чоң мамлекеттер Тирүүлөй малдыбы, тирүүлөй малды. Мисалы жумасына 500 ашык кара мал чыгып атыр. 500 ашык кара мал чыгып атыр. Себеби дегенде кара малдын баары аякта 500 сомдон 550 сомдон эт сатылып атыр. Борбордук базардын айрым сатуучулары шекердин 1 килограммын 85 сомдон сатып жаткандыгы маалым болду. Алардын айтымында шекерди дүңүнөн 80 сомдон алышат. Көзөмөлгө алган комиссия өкүлдөрү соодагерге шекердин баасын төмөндөтүп, сатуу боюнча талап коюшту. Şekerleri kaç edesiniz? Şeker 85'ten satıyorum, 80'den geldim. Ал эми Талас облусунда азык-түлүккө болгон тартыштык жок. Кум шекердин баасы бүгүнкү күндө, азыркы күндө көрүп айттым мен 80 сомдон 78 сомго чейин болуп атат. Ар кайсы жерде ар кандай болуп атат. Бирөөсү Россияныкы бар, Казакстандыкы бар, арзаныраак келгендер бар. Азырынча көбүнчө Казакстан уну өтүп атат. Местный элдер мындай реклама деп коет берди. Булар көбүнчө реклама болуп калган, ошол ундар өтүп атат да берди. Жейхун өтөт, Гарант өтөт, Эталон өтөт. Ошол ундар өтүп атат да көбүнчө. А башка ундар мурда биз алып келип көргөнбүз. Ошол ундарды Кыргызстандын ундарын. Же качествосы жакшы эмеспи, же бирдеке болобу чыгса эл деген билет экен да булду. Бала эмеден колдонгон дегенди билишет да. Талас областында ун саткан ишкерлердин басымдуусу коңшу Жамбыл облусунан келген ундарды сатып жаткандыгын билдирди. Алардын баалары дагы жогору. Бирок ага карабай кардарлардын суроо талабы да жогору. Элдин суроо талабын эске алып кичине бир ылдыйлатып койсоңуздар да болот. Прибыльдан азайтып алып аткан. Жанагы пайдадан кичине азайтып. Эч кандай өрүмдү тартышпайт. Алсаң ал, алмасаң кой деген казак. Жок, Сүйлөшкүлөрү да келбейт. Монополияга каршы жоңго салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаковдун маалыматында Талас облусунда башка аймактарга салыштырмалуу азык-түлүккө болгон баа туруктуу экендигин белгиледи. Негизинен алганда Талас да баа туруктуу экен. Бүгүнкү күндө акыркы баягы жанагы сырттан ташып келет да бизди көбүнчө 80%дан жогорусун. Ошол ал жактагы дүң баасынын жогорулашын, акыркы экономикалык өзгөрүүлөрдү эске алганда бүгүнкү күндө туруктуу экен да. Бирок албетте маселе бар экен. Мисалы үчүн ошол эле кум шекерден кээ бир жерде 85ке чейин деп жана айтты. Бул жерден иштерди алып барыш керек. Биринчиден түшүндүрүү иштерин, экинчиден булар баягы арзан алган баа менен анан илгерки эле баягы өздөрүнүн жогорку пайдасын кошуп сатып алса керек деген оюмду билгизем да. Анан аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Биз айтып атабыз, эми бир 10 сомдон пайда көрбөй эле 5-6 сомдон кошуп иштебейсиздерби? Ошол дагы сиздердин чыгымыңыздарды жабат, салымыңыздарды жабат. Андан сырткары өзүңүздөргө деле калат деп өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Ошондой сунуш менен баа туруктуу экен. Азык-түлүктүн баасы туруктуу кармап туруу үчүн мамлекет ар тараптан аракеттерди көрүп келет. Андыктан жергиликтүү соодагерлер ата мекендик ундарды дагы алып сатса, анткени бүгүнкү бааларга болгон мониторинг маалында белгилүү болгондой Кыргызстанда өндүрүлгөн ундар Таластын соода түйүндөрүндө дээрлик сатылбайт. Бигай Масымбаева, Калмурат Меманбеков, Талас шаары. Сотторду ротациялоо керек. Мындай чечимди президент Садыр Жапаров кабыл алып, сот адилеттүүлүгүн күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Бүгүнкү күндө жогорку сотто комиссия түзүлүп, судьяларды ротациялоо боюнча иш жүрүүдө. Өлкө башчысынын бул кадамы сот системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүп, судьялардын калыс чечим чыгаруусун көздөйт. Ал үчүн судьялар өз мекенинде эмес, башка аймактарда иштеши зарыл. Темага кабарчыбыз кайрылган. Талас районунун Жонарык айылынын тургуну Кенжебек Султаналиев сот тармагында 33 жыл иштеген. Алгачкы ишмердүүлүгүн Таласта эмес, Ысык көлдө баштаган. Өмүрүнүн 16 жылын Ысык көл облусунда өткөрүп, судьялыктан төрагалыкка чейин көтөрүлгөн. Адилеттүүлүктү жана калыстыкты карманган Кенжебек ага бүгүнкү күндө өлкөнүн сот тутумунун ардактуу ардагери жана эмгек сиңирген юристи. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кадайсыз? Жакшы, күлүштүрөсүзбү? Аманесизби? 79 жаштагы ардагер президент Садыр Жапаровдун сотторду ротациялоо боюнча сунушун эң туура деп эсептейт. Себеби өзү дагы башка облустарда иштеп, тажрыйба топтоп, судьялык кызматты жон териси менен сезип көргөн. Садыр Жапаровдун ушул демилгеси абдан туура. Ушуну туура тапкан, туура ойлоп чыгарып атат. Бул киши өзү да байкаган болуш керек. Баштан өткөн нерселерди биз көрдүк да. Ротация деген бул өзү абдан жакшы нерсе да. Мен көлгө барганда мыйзам чегинде гана иштеп жүрдүк да. Тууганчылык, бир туугандык деген
ушундай нерселер менен кайрылат да көпчүлүгү. Мына ошондон алыс болот экенсиң, сый болот экенсиң. Бул абдан элге, мамлекетибизге өтө баалуу нерсе экен. Белгилүү болгондой үстүбүздөгү жылдын 4-мартында судьялардын 12-курултайы өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, акыркы жылдары судьяларды тандоодо аймактык тең салмактуулукка эч көңүл бурулбай келгендигин айтып, тез арада ротация жүргүзүү зарылдыгын белгилеген. Соттордун азыркы курамдарын талдап көрсөм, көбү өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып, судьялык кызматты аткарып келе жатышыптыр. Ансыз келгенсип бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Ар кимиси каалагандай чечим чыгара берсе, эч кандай оңолуу болбойт. Тескерисинче, ушундай аракеттерден улам укуктук башаламандык күч алат. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратып жатат. Мындай системаны кечиктирбестен бузуп, ротация жүргүзүү жолу менен жөнгө салышыбыз керек. Ротациялоо соттордун жердешчилик жана тууганчылыктан алыс болуп, мыйзам чегинде так адилеттүү иш алып баруусун камсыздайт. Президенттин бул чечимин Талас облустук сотунун судьялары жана төрагасы толук колдоп жатышат. Белгилей кетсек, учурда Талас облусунда 19 судья эмгектенет. Алардын арасында башка аймактардан келген судьялар да бар. Жакын арада сот тутумунда да ротация маселеси ишке ашат да. Анын алкагында мен өзүм жана судьялардын баардыгыбыз биз макулдугубуз менен ротацияга уже арыздарыбызды бердик. Республиканын кайсы булуңбурусуна болбосун, кайсы областка биз иштеп бергенге даярбыз. Бүгүнкү күндө биздин областта 19 судья иштейбиз. Анын 4төн бири сырттан келген судьялар экен. Калгандары ушу биздин Таластын кулундары өсүп чоңойгон ушул жерден атуулары да. Ошон үчүн ротация маселеси керек. Сыртка барып иштегенде объективдүү, негиздүү чечим чыгарганга жакшы өбөлгө түзөт. Президенттин тапшырмасына ылайык жогорку сотто комиссия түзүлгөн. Алар өлкө аймагындагы ар бир судьянын кайсыл жердин тургуну экендигин жана канча жылдан бери иштеп келаткандыгын аныктап жатат. Комиссиянын жыйынтыгы менен сотторду ротациялоо күчүнө кирет. Анын негизинде сот иштеринде ачык айкындуулук жана адилеттүүлүк жогорулап, судьялар эл жеринен, тууганынан алыс болуп, көз карандысыз мыйзам чегинде иш алып барышат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Башка кабарлардан. Облус аймагында жазгы суга өнөктүгүнө карата каналдарда ремонт иштери дээрлик аяктап, каналдарда суу берилүүдө. Бүгүн Талас районундагы Кайрыма каналына Талас дарыясынан суу бөлүштүрүлдү. Кайрыма каналы аркылуу 6000 гектар айдоо жери сугарылат. Талас районундагы эң чоң каналдардын бири Кайрыма каналынын башталышында турган чагыбыз. Талас дарыясында азыркы тапта 18 куб суу бар болгон болсо, азыркы учурда Кайрыма каналына 2 куб суу берилүү алдында турат. Кайрыма каналы аркылуу жалпы 6000 гектар айдоо аянты сугарылат. Өмүралиев, Кара суу, Жергетал, Калба, Нуржанов жана Балбал айыл өкмөттөрүнүн айдоо аянттары. Дыйкандарды өз учурунда сууга суу менен камсыз кылуу максатында бүгүн Кайрыма каналына Талас дарыясынан 2 куб суу бөлүштүрүлдү. Талас районундагы Кайрыма каналынан негизинен 6 айыл өкмөт суу ичет. Суу боюнча муктаждык деле жок. Негизинен суунун баары каналдарга Талас областы боюнча мынакей жүктөлдү. Биз болгон дыйкандардан сурайт элек, сууду коромжусуз талааларга өзүнүн багытында жерлерин сугарып алса деп. Быйылкы жылдын эсебинен Кайрыма каналына алгачкы сууну бөлүштүрүүгө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канымет Осмонбеков катышты. Дыйкандарда сууга суу маселеси боюнча көйгөй жаралбашы үчүн бардык аракеттер өз учурунда көрүлүп, Талас облусуна ирригация тармагына жалпы 79 миллион сом каражат жумшалган. Төө бурчагы сууга келгенче бардыгын суудан чыгарып алышыбыз керек. Себеби дегенде былтыр өзүңүздөргө белгилүү суудун тартыштыгы менен дыйкандарыбыз абдан кыйналган. Ошол былтыркы көйгөйдү кайра жаратпай, баягы дыйкандарга кичине шарт түзүп берүү максатында быйыл суулар эртерээк берилип, жана каналдарда тазалоо иштери өзүнүн деңгээлинде жүрдү деп айтсак болот. Себеби дегенде мынакей биз дайым эле айтып атабыз, биздин фонддор аркылуу бургулоочу машинаны кошкондо 79 миллион сомго каржыланды ирригация системасы. Анан эми быйыл прогноздор боюнча дагы жакшы эле кабарларды айтышып атат, бирок ага карабай биз деген өзүбүзгө тиешелүү болгон жумуштарды аткарып, дыйкандарды
толук суу менен камсыз кылышыбыз керек. Жазгы сууга өнөктүгүнө карата быйыл Кайырма каналында ишембилик жүргүзүлгөн. Каналдын ичин тазалоого Талас районундагы мекеме уюмдун кызматкерлери тартылган. Ал арада Талас районундагы каналдарда ремонт жана тазалоо иштери жүргүзүлүп, суу берилди. Сууну өз учурунда куромжусуз колдонуу дыйкандардан көз каранды. Чоң Арык каналына суу кой берилди. Адан Бекмолдо айыл өкмөтү 2 айлы камсыздандырылат. Бордо каналы Долон айыл өкмөтүнүн Бордо каналы толук ремонтту бүтүп, ага суу азыр берип атабыз. Дыйкандар алып көп жылдык чөптү жана алма бактарын суугарышып жатат. Бүгүнкү убакта азыр Кайырма каналына 1,5 куб суу кой бердик. Бул Кайырма каналынын жалпы узундугу 39 километр 200. Азыр Балбал айылына чейин сууду кубалап барабыз 28 километрге. Азыркы күндө суудун көлөмү 17-18 кубту көрсөтүп турат Талас дарыясында. Кайырма каналынын жалпы узундугу 39,2 километрди түзөт. Бирок аталган каналдын 11 километр жери жараксыз болуп, капиталдык ремонтко муктаж. Ошол эле учурда 28 километр жеринин 30дай жери ички ремонтко муктаж. Буга байланыштуу 282 миллион сом каражатка атайын долбоор жазылган. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Быйылкы жылы дыйкан фермерлерди колдоо максатында айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында 6% менен жеңилдетилген насыялар берилүүдө. Айылбанк аркылуу бакаята Талас райондору жана Талас шаары боюнча жеңилдетилген насыя алган жарандардын саны учурда 130га жетти. Дагы алдыда 1400дөн ашык жаран өз кезегин күтүүдө. Сөз кабарчыбызда. Калбайдын тургуну Узак Калбаев малдын санын эмес сапатын арттыруу максатында Айылбанк ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынан 800 000 сом насыя алган. Жеңилдетилген насыя 6% чен менен берилген. Учурда 60 баш Арашан породасында кой алып, жайтка чыгаруу үчүн даярдык көрүүдө. Фермердин айтымында банктан насыя алууда талаптардын бардыгын аткарып, мамлекет тарабынан берилген айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна жеңилдетилген насыя алганына кубанууда. Очередке туруп биринчи ондукка илинип, ошо боюнча алдык 6% менен. Ошо мал жандык кылганга. Миллионго жазгам мен. Анан үйдүн эмесин эзептеп, киреше булактарын, малдын санын, ошо доход ошого жетеби деп анан 800 000 берген. Ошо 800 000ге 60 баш кой алгам. Пароодо эми таза Арашан эмес, эми кыргыз кой менен Арашан аралашмады эми. Бир 40% таза деп айтса болот. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан дыйкан фермерлерди колдоо максатында 6% жеңилдетилген насыя алууда Калбайдын тургундары басымдуу болгон. Ар бир берилген насыя максаттуу пайдалангандыктан быйылкы жылы Калбай аймагында малдын саны кескин жогорулаган. Мунун өзү жергиликтүү дыйкан фермерлердин жашоо турмушу жакшырып, кирешеси артып бараткандыгынан кабар берет. Негизи бул айыл чарбасына болобу, дыйкан чарбасына болобу, Калбай өкмөтүндө алган биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибиз өзүнүн алган акчаларын максат өтөдүндө пайдаланып атат. Анан бизге да бул аябай жаңылык, мындайча айтканда стимул болду. Себеп дегенде ошол Бакаята Талас району анан шаар бириккенде Калбай өкмөтү азыркы күндө Айылбанк тарабынан мыкты айыл өкмөт деген наамды алып атабыз. Бул биз үчүн дагы, эл үчүн да бул сыймык деп ойлойм. Демек алынган кредиттер өз учурунда максаттуу пайдаланса, Кудай буйрса келечекте биздин 19 000 гектар жерибиз бар. Мына ошол жайыт жерлерибиз. Анан малдын санынын көбөйүшү дагы булардын өздөрүнө бир жакшы максаты болот да, сөптөрүнө жакшы туура пайдаланышат. Айылбанк ачык акционердик коомунун Таластагы филиалы бүгүнкү күнгө карата айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында дыйкандарга 51 миллион 318 000 сом насыя берүүгө жетишкен. Бүгүнкү күнгө карата Айылбанктын Талас филиалы аркылуу айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча 130 адам алып кетти кредит. Анын ичинен 57си мал чарбасына, 73-ü талаачылыкка алды. Мал чарбасына берилген кредиттердин суммасы 33 миллион 114 000, талаачылыкка берилген кредиттердин суммасы
18 миллион 205 мың. Кредит алғаннан кейін 2 айдың ішінде тастықтоочу документтер менен кредит эмнеге жумшагандыгы тууралуу отчет бериши керек документ түрүндө. Бул боюнча берип баштаганыбызга февраль айынын ортосунан берип баштаганбыз. Отчетторду алып келип тапшыргандар болуп атат. Айылбанк ачык акционердик коомунун Таластагы филиалында жеңилдетилген насыя алууда кезекте тургандардын саны 1400 адамдан ашат. Андыктан ар бир берилген насыяларды максаттуу пайдалануу тыгыр көзөмөлгө алынган. Бигай Масымбайба, Калмурат Меманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Бул күн ЮНЕСКО тарабынан китеп менен автордук укукту коргоо максатында атайын иштелип чыккан. Мындан улам бул күн жыл сайын белгиленип келет. Быйылдагы республиканын аймактарында китеп жумалыгы белгиленип, Китеп Фест 2022 аттуу иш-чара өткөрүлүүдө. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата Талаш шаарында китеп жарманкеси өткөрүлүп, окуучулар арасында конкурс викториналар уюштурулду. Китеп фестивалынан кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Китеп Фест 2022 фестивалына Талаш шаардык мэриясы, облустук китепкана, облустук жаштар комитети жана Талаш шаарындагы китеп дүкөндөрү активдүү катышып, китептердин көргөзмөсүн уюштурушкан. Иш-чарага абдан көп көмөк көрсөткөн Талаш шаарынын мэриясы болуп атат. Ошондой эле ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү, андан тышкары жаштар комитети, ыйык ата журт, Америка ордосу, Мугалим китеп фондусу жана жалпы биздин китеп сүйүүчүлөр катышып атат. Китеп күнүнө арналган иш-чарага Кыргызстандагы америкалык борборлор, ЮНЕСКОнун окуу керемет долбоору жана Мугалим коомдук фонду дагы катышып, жаш окурмандар үчүн кызыктуу оюндарды жана мастер-класстарды уюштурушкан. Бүгүнкү китеп фестивалында мастер-класс көрсөтөбүз, книжки малышки аттуу. Бул мастер-класста ар бир окуучу өзүнүн кыялындагы же болбосо жомоктогу кармандарын бул барактарынан кесип алып китеп жасашат. Жада ушундай китеп сыяктуу өздөрүнүн чыгармачылыктарын көрсөтүшөт. Бизде ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде окуучу сүрөт тарта болсо, биз бул окуучуларга даяр материал алып келгенбиз. Бул материал менен окуучуларга өзүбүз да жардам берип, китеп жазууга кызыктарын өнүктүрөбүз. Китеп күнүнө арналган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова катышып, жаш муундарды ар дайым китеп менен дос болууга, китепти сүйүүгө чакырды. Биздин көөнөрбөс дөөлөттөрүбүз, мурастарыбыздын баарын калтырып кете турган ушул китеп бирден бир чоң биздин ушул адамзаттан тапкан бир эң жакшы табылгасы да. Бүгүнкү менен эле фестивалга келип мына көрүп кеттик, китеп деген сонун экен деп эле үйүңөргө айтып барбастан, силер мына бүгүн алып, бүгүн бир китеп окугула, бир жылдан кийин ошо китепти окуганда силер башка таасир аласыз. Талаш шаарындагы окуучулар үчүн уюштурулган конкурс викторинага Султан Молдобеков дагы катышкан. Анын командасы китепти сүйүп, аны даңазалоо багытында даярданып келишкен. Бирин-бири карай темир бүткөндө отко жагып жиберсекпи дегендей, деп күч алып, эчет деген акылдан Биз ушул мектеп менен китепти даңазалоо деген ой менен келгенбиз бул жака. Бул китеп негизи эле адам турмушундагы мындай кандай десем, кыйынчылыкта дос жана душман келгенде курал болуп эсептелет экен да. Бул китеп негизи эле ар бир бала китеп окуш керек. Себеби дегенде китеп сөз байлыгыңды, ойлогон ой жүгүртүңдү өстүрөт. Басма китептер ак кара тамгалар менен басылса, бул жерде ар кандай өңдөр менен тамгалар басылганда, бул балдардын кандайдыр бир окуганына, жакшы окуганына түрткү берет. Ал эми конкурс викторинага активдүү катышкан окуучуларга атайын белектер дагы даярдалган. Талаш шаарында 9 мектеп бар. 9 мектептин тең окуучуларынан командалар түзүлүп, бүгүн ар кандай конкурс фестивалдарга жана викториналарга катышып, байгелүү орундарга ээ болот. Дүйнөлүк китеп күнү Кыргызстанда 2022 жылдан тартып белгиленип келет. Бул күндүн башкы мааниси китеп окурмандарынын санын көбөйтүү жана жаштарды китепке тартуу. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейменбеков, Талас шаары. Теман улай.
Бүгін Кара-Бура райондағы Ашым Жакыпбеков атындағы китепкананын эмгек жамааты 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата китеп жан дүйнөнүн азыгы аталыштагы фестиваль өткөрүштү. Фестиваль райондун борборунда орун алган Сейил бакта өткөрүлдү. Иш-чарага китеп сүйүүчүлөр келип катышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Кара-Бура райондук Ашым Жакыпбеков атындагы борборлоштурулган китепкананын кызматкерлери жылына бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата арналган иш-чараны уюштуруп, окурмандар менен биргеликте өткөрүп турушат. Бүгүнкү күндө китеп окууга жаштардын кызыгуусу аз болгондугуна карабай, аларды китеп окууга үндөп келишет. Китеп билим булагы дейт. Баарыңыздар китеп окуганды жакшы көрүп, сүйүп, китепканага көп келип туруңуздар. Жана ошондой эле китеп адамдын жан дүйнөнүн азыгы деген фестивалыбызды ачык деп жарыялайм. Китеп күнүнө арналган иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар арасында Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жана Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарнагоевдун 90 жылдыгына карата кароо сынак да уюштурулган. Чын эле мурун китеп деген көйгөй болчу эмес, акыркы убакта китеп окуган окурмандардын саны азайып баратканы өкүнүчтүү, бирок ошол көйгөйдү кантип жоюбуз? Ушундай фестивалдарды жакшы китеп окуп, ошол китептин мазмунун кайра айтып берип, коомчулукта ошондой кылып бир ошол келаткан бир жөрөлгөнү жашнакка кылып жолуна койбосок, чын эле китеп окугандар аябай азайып баратат. Андыктан бүгүнкү фестиваль өткөрүп жаткан биздин маданият бөлүмүнө чоң ыраазычылык беребиз. Бул бүгүнкү өтүп жаткан фестиваль мен ойлойм жакшы натыйжаны, жакшы жыйынтыкты берет деп. Кароо сынакка жаш манасчылар, дастанчылар жана комузчулар катышып, өз өнөрлөрүн элге тартуулашты. Көтөйдүн кызы кыш көргөнү келген экенбиз. Табанып караактайга, омана өлгөнү келген экенбиз. Караактай монжонун алган түрлөрү бар. Бүгүнкү күндө дээрлик жаштардын көпчүлүгү маалыматты интернет булактарынан алышып, китеп окууга кызыгышпай жаткандыгы белгилүү. Бирок китепти көп окуу аң сезимдин өсүшүнө зор таасирин берет. Ошол окурмандарыбызды, жаш окуучу балдарыбызды, кыздарыбызды, негизи эле окурмандарыбызды китеп окууга тартуу максатында өткөрүп жатабыз. Анан бул иш-чарага конкурс жарыялаганбыз. Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына карата Чолпонбай Анатай Өмүркановдун Чолпонбай деген поэмасы боюнча тест уюштурганбыз. Бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата өткөрүлгөн кароо сынактын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Бактыгүл Дүйшенова, Орозбек Бейшебаев, Кара-Бура району. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн жарыялаган. Бул багытта жашылдандыруу иштери колго алынып, ошону менен биргеликте токойлорду тазалоо жана таштандылардан арылтуу максатында акциялар өткөрүлүп жатат. Бүгүн Талас шаарына тиешелүү токой тилкелери таштандыдан тазаланды. Бүгүн Талас токойун таштандыдан тазалоо үчүн 100гө жакын жаш активисттер чыгышты. Мунарбек Досумбеков Талас облустук лицей комплексинин 10 класстын окуучусу. Ал бүгүн токой элдин жердин байлыгы, сулуулугу акциясына катышып, достору менен биргеликте таза шаар, таза келечек үчүн токойду таштандыдан арылтышты. Биз өзүңүздөр көргөндөй эле, токойдогу биз таштандылардын баарын тазалап жүрөбүз. Талас мектептериндеги окуучулар. Биз ушу Таластагы мындай токойду, мусорду таштандылар терип атып, мен аябай ойго батып кеттим да. Бул өзүбүз, ар кимибиз өзүбүздү таза кармасак, бул колуна таза болот деген ойдомун да. Исхак Разаков айтмакчы, сен таза болсоң, мен таза болсом, колумда таза болот демекчи. Биз өзүбүздөн баштайлы ар бир нерсеничи. Биз токойдон ушунча таштан тердик. Адам баласы жаратылыш деп эле, жаратылышты өзүбүз бузуп атабыз да. Ошону бир аз өзүбүз оңдосок, коом оңолот эле. Токойдогу таштандылардын басымдуу бөлүгү желим баштыкчалар жана бөт өлкөлөр болду. Бул сыяктуу таштандылар экологияга зыянын тийгизет. Кыргызстандык экологдор желим таштандылардын айлана чөйрөгө олуттуу зыяны тууралуу айтып, коңгуроо кагууда. Желим баштыкчалар жер кыртышына ошондой эле жан жаныбарларга жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет.
Талас токою бул Кыргызстанда сейрек кездешүүчү токой болуп эсептелинет. Талас токоюнда 500дөн ашуун тал дарактардын түрлөрү бар. Бирок тилекке каршы ушу өзүбүздүн эле жарандарыбыздын биздин жашоочулардын жоопкерчиликсиз мамилесинен улам талас токою таштандыга толуп, жер кыртышы бузулуп баратат. Анткени желин бөтөлкөлөр, желин баштыкчалар, эс алуучулар эс алып, анан кийин от жагып, өрт чыгып, канча бир гектар аянттар өрттөлүп кеткен учурлар бар. Ал эми күйгөн ошол тал дарактар кайра кайтарылбайт. Анткени жердин кыртышы ошол тал дарактардын тамыры кошо күйүп кетет. Ошондуктан биздин Талас шаарынын тургундары, Талас шаарына келген коноктор, биздин жарандарыбыз ошол талас токоюна мындай бир астейдил, аяр мамиле жасашыбыз керек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн жарыялаган. Бул багытта Талас облусунда дагы алгылыктуу иштер жасалып жатат. Бүгүнкү токой элдин жердин байлыгы сулуулугу акциясы Талас шаарынын мэриясы, Талас облустук лицей комплекси жана АКСС уюмунун жана АКШнын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен өткөрүлдү. Мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн 100төн ашык адам, 150ге жакын адам Таластын токоюн тазалоого чыкканбыз. Акция негизи экологияны жакшыртуу, жаратылышка болгон аяр мамилени көздөйт. Бүгүн 22 апрель бүткүл дүйнөлүк жер күнү. Бул акция мындан арда уланат. Кудай буйрса, майдын ичинде биз вело жарыш уюштурабыз. Бул проекттин негизинде ишке ашат. Долбоордун максаты жаратылышка аяр мамиле жасоо, экологиялык сезимдерди ойготуу, шаар тургундарын тазалыкка чакыруу. Токой элдин жердин байлыгы сулуулугу акциясынын жүрүшүндө 15 гектар жер тазаланып, 5 тонна таштанды чыгарылды. Аталган акция алдыда дагы уланаары белгиленип, ага шаар тургундары да чакырылаары маалым болду. Гүлира Нурболотова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары. Ушул жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Биздин баракчаларга катталып, жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Ал эми алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.